Салам барыңыздарга. Бүгүн биз бала кезде сүйүп жеген көршүктерди бышырабыз. Аябагандай даамдуу сонун рецепттердин бири. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Бизге керектүү азыктар 100 грамм ак май. Май жумшак болушу керек үйдүн температурасында. 200 грамм кум шекер жана 80 мл сүт. Ошондой эле бир жумуртканы чагып, камырына жарымын колдонобуз. Ал эми жарымын көршүктү майлаганга алып коебуз. Эми майды идишке салып, май сөзсүз түрдө жумшак үйдүн температурасында болуш керек. Ошондой эле ак майдын ордуна маргарин деле колдонсок болот, бирок ак май менен албетте пайдалуураак жана даамдуураак болот. Бир чымчым туз жана кум шекерди салып, баардыгын чалып, миксер менен болжол менен 5-6 мүнөттөй чалгандан кийин жумуртканын жарымын кошобуз. Ошондо кум шекерибиз жакшы эрип баштайт. Андан кийин сүттү кошобуз. Ошо менен баардыгы болуп, болжол менен 10-12 мүнөттөй миксер менен чалып алабыз. Ошондо массабыз агарып, көөрүп баштайт. Ошол кезде гана унду кошуп, камырыбызды жууруйбуз. Эгерде миксер жок болсо, анда камырдын жасалуу жолу дагы башкача болот. Сүттү ысытып алып, ысык сүткө кум шекер менен майды эритип, андан кийин гана камырды жууруйбуз. Албетте миксер менен ыңгайлуу жана тезирээк болот. Мына ушинтип баардыгын жакшылап чалып алдык. Эми кургак азыктарды аралаштырып алабыз. 400 грамм жогорку сорттогу унга мен 1 чай кашык толтурам. Көптүргүч салдым. Бул разрыхлитель. Болжол менен 10 граммдай болот. Чай кашыктын учуна бир аз сода жана бир пачка ванилинди кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырабыз жана сөзсүз түрдө унду ээлеп алабыз. Алгач ундун жарымын кошуп, жакшылап аралаштырып алып, андан кийин калган жарымын кошуп, камырды жуурусак ыңгайлуу болот. Анткени камырыбыз аябагандай жумшак, колго жабышчаак болуп, колго жуурсак ыңгайсыз болот. Эгерде миксерге баардыгын аралаштыра турган болсок, миксериңиздин кубаттуулугу күчтүү болсо, анда ундун баардыгын салып эле миксер менен жөн гана аралаштырып, камырыбызды жууруп алсак болот. Ал эми колго жуурганда экиге бөлүп, мына ушинтип камырды жууруп алабыз. Камырыбыз аябагандай жумшак, назик камыр болот. Ошондуктан ун менен көп толтурбай, ушул 400 грамм ун менен баардыгын жууруп, камырды бириктирип алабыз. Камырды жуурганда көпкө илеп жуурган деле болбойт. Анткени колдун ысыгы өтүп, май эрип баштайт, камырыбыз абдан жумшак болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан тез-тезден чогултуп эле столдун үстүн бир аз ундап, камырыбызды тоголоктоп чогултуп алабыз дагы. Дароо эле жая берсек болот. Бирок эгерде бөлмө ысык болсо, колуңуз ысык болуп, камыр абдан жумшарып кете турган болсо, анда салафан баштыкка салып, 10 мүнөттөй муздаткычка салып коюп, андан кийин жайсак болот. Мен дароо эле жайып баштадым. Мына ушундай жумшак, назик сонун камыр болду. Эми столдун үстүн жакшылап ундап, камырды жайганда үстүнөн дароо эле катуу баспайбыз. Акырын жайып баштайбыз. Камырды катуу баспай, тоголок кылып, калыңдыгы 5 сантиметр болгончо жаябыз. Баардык жагы бирдей жайылганга аракет кылыш керек. Эгерде абдан катуу басып сала турган болсок, анда албетте камырыбыз дароо эле жукарып кетет. Мына ушинтип акырын жайып баштайбыз. Абдан назик камырыбызга биз дагы аябай назик мамиле кылабыз. 5 сантиметрдей болду калыңдыгы. Эми кескенде мен үйдөгү эле тарталетка жасаган мына ушундай форма менен кесип алдым. Мунун диаметри 12 сантиметр экен, бирок бул коржик үчүн бир аз чоңураак. Эгерде 9 сантиметрлик кесе турган форма болсо абдан жакшы болот. 9,5 же 10 сантиметр болсо болот. Меники чоң коржиктер болду. Мен жасаган камырдан 8 коржик чыкты. Эгер 9 сантиметрлик, диаметри 9 сантиметр болгон идиш менен кесе турган болсок, анда болжол менен 12 коржик чыгат. Духовканын идишине пергамент кагазын төшөп койсок болот. Андан кийин коржиктарды акырын алып, бири-бирине жакын койбой, ортосун бир аз ачыгыраак коебуз, анткени көтөрүлөт. Андан кийин жарым жумурткабызга бир аз суу же сүт кошуп, жакшылап аралаштырып, баардыгын бетин майлап чыгабыз.
Духовканы сөзсүз түрдө алдын ала ысытып коебуз. 200-220 градуска чейин ысытып, 10-12 мүнөттөй мына ушинтип бышырып алабыз. Аягында жумшак, башында жумшак болот, эртеси күнү коржик албетте бир аз ката түшөт. Ал эми жаңы бышырганда албетте жумшак болуп сонун болот. Сөзсүз түрдө дал ушул рецепт менен сиздер дагы жасап бериңиздер балдарыңыздарга, үйдөгүлөргө кубантып, ошондой эле кааласаңыздар азыр көпчүлүгү магазиндерге өткөргөнгө заказга дагы дал ушундай коржиктерди бышырышат. Бирок албетте сливочный масло менен бир аз кымбатыраак болот, ошондуктан көбүнчө маргарин колдонушат. Ал эми үйгө өзүбүзгө балдарга мына ушундай рецепт менен сиздер дагы жасап көрүңүздөр.